В энергетике. Атамбаев Алмазбек Шаршенович, президент Киргизской республики. Персонажи не просто... Взят татарского народа, как я. Он выстраивал очень мудрые отношения. Вы молодежь, вам хорошо. Надо согреть всех, По 100 грамм, а то простудятся. Чыңгыз Айтматовдун кесиби бул зоотехник. Жазуучулугу Алладан келген таланты. Бир кезде мактанган Американы артист башкарган. Артист депутат бола алат. Артист министр бола алат. Керек болсо артист президент де бола алат. Бизге сын тагып аткан саясатчылар эч качан мына биздей артист бола албайт. Эч качан мына биздей артист бола албайт. У президента Киргизии Алмазбека Атамбаева новый клип, уже второй за неделю. Песня лирическая, называется «Я не могу без тебя жить». Поет президент под гитару. Музыку написал сам, за основу текста взял стихи поэта Асеева. Аксакал, канча жыл сиз тоодо жылкы бактыңыз депчи. Мындай орус мүнөз кыз экен, анда күмөндөр айтып атат. Карындашым ба. Ой, бирим 35 жыл болуп калды, жылкы бакканым ба. Деп анан кыз айтып атат. Аксакал, сизге ошо жылкынын жаман жума мүнөздөрү жугуп калган жокпу? Десе күмөндөр айтып атат. Кудай сактасын. Кудайга рахмат, элге рахмат. Эл таптакыр башка. Менин ордума бир жылдан кийин ким келсе дагы бир жерин кысып таза иштебесе кыйынлуу болот, ачык айтайын. Элибизде башка. Президент кайра айтпадыбы телевизордон? Ушу тополоңчулар бир жерлерин кысса болот эле. Ооба. Бир жерлерин кысса болот эле. Кытия бир жума бердиби? Аны табыш мактап бере даң кала айтпайбы дейм. Эмне деп? Адамда экеле мүчө бар кыса турган, көз алаң о. Оңолсо болот. Жоң гана кеч түшүнүп атабыз. Мен мындан 4 жыл мурда айткам. Кысалы. Кысалы. Кыргызда жакшы сөз бар. Кыскан киши бай болот деген. Кысаны ак үйүңдө кызсын, эстесең. Ой, эсимде. Ак үйүңдө кызсын, көк үйүңдө кызсын, түштүгүңдө кызсын, түндүгүңдө кызсын. Кысаны. Мен да кысайын дедим ошо. Мына ошо мен 4 жылдан бери момунту басып жүрөм мына.
Ошентип мынантип. Силер дагы ысқыла деп айткан ошондо. Жок, мынантип жүрө берип анан башыңыз ооруган жокпу? Кызып жүрө берсең башка кетет дегенде. Мына 10 жыл мурда ушул эле аянттан мен ушу Токмок эк комбинатында болгон бир окуяны айтып бердим бир. Şu Совет кезинде эт комбинаттарда койду. Ток менен уруп өлтүрүшкөндө. Анан өлүмдүн жытын сезген кой да керек болсо кирип эткен өлө турган жерге. Анан атайлап үйрөтүлгөн текени алдыга чыгарып коет экен да. Анан теке койлорду ушу өлтүрө турган жерге ээрчитип барып өзү качып кетет экен. Койлорду болсо ток уруп баары өлөт экен да. Эми кээде баарыбыз алданабыз. Мен да дала жолу алдангам. Бирок эми мекендештерим акыркы 5-6 жылдын ичинде деле көрдүңөр да ким экенин. Эми кыргыз эли ошол текелерди ээрчий турган кой эмес да. Эч качан кой болбойт. Алданбайт башка. Атамбаев өзү да урдабайт, балдары да урдабайт, жакындары да урдабайт. Урдаса камап турам. Анан ошо обонду ойлоп тапкан, бул сөздө уят жок, катындарды алдыга чыгарып аркасына жашынган кимдер, эркекпи? Качан Кыргыздын адатында бар болчу эле ушу? Кечирип кагыла менен катындын аркасына жашыныш. Качан болчу Кыргыздын адатында? Уят да. Шашып кетип жалабатты басып алып атпайбы? Шабал өрдөк эрте учат дегенде бул. Манас атабыз айткан, бөлүнбө Кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүптүр Кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет. Кеп кетпедиби мына? Керек болсо мен кетейинчи, Кыргызстанды сактап калалы. Кыргызстанды сактап калалы. Атамекен партиясын айттыңыз. Мен де албетте кээ бирде таң калам да, бир буту менен бийликте жүрөт, коалицияда, бир буту менен оппозицияда жүрөт. Эми менимче адам деле мынтип талтайып көп тура албайт да. Булар болсо талтайып басып жүрөт. Чуркап жүрөт. Кандай болот аягы? Бирөө сурайт да, Кыргыздын душманы ким деп? Кыргыздын душманы Кыргыз. Мына Манас атабыздын билесиң өлөрүндө айткан Каныке апабызга